Beri жақынырақ келіңіздер. Суроо талаптарыңыздар болса, проблемаларыңыздар болса айтыңыздар, уғайын. Эми Кудайга шүгүр, суроо талаптын баары тең, элдин күткөн үмүтүнүн баары тең акырындап ордуна келип баары жылыш болуп келатат. Илгерки ушу 7 дубандын чыккан мыкчыгер акылман адамдарыбыздын илгерки үмүттөрүнүн баары тең мынакей азыр ишке ашып акырындап келатат. Мунуңузга чоң рахмат. Ар дайым ушундай эле элиңиз менен, жериңиз менен ушул элибиздин камкордук үчүн кылып аткан кызматыңыздын үзүрүн көрүп, ушул ар дайым жакшылыктын үстүндө болуп, сизге узак өмүр, бекем ден соолук, күчүңүзгө күч, кубатыңызга кубат кошуп, түгөнгө рызкы берип, Кудай таалам колдоп, кыдыр жолдоп, ар дайым жакшылык үстүндө болуп, батабыз тийип, ар жакшылыктын үстүндө жүрө бериңиз, ишиңиздерге ийгилик. Баарыбыз эл журт ушу сизге ыраазычылык билдиребиз. Аңыз болгон эле ушул моментке келдик. Ушу тегеректе, ушул жерде айтыңыз. Сиздерге чоң рахмат. Сиздер менен бери элибиз өсүп атат. Андан ден соолугуңуздар чың болуп, эл чыңыңызга бериңиздер. Анан Курултайда дачасына бир келип кетендериңиз эле биздин күтүп атабыз. Качан дачасынан болосузбу? Дачасынан. Тен сизге жолугуп Elinin getirip koyunda aytayın da gelin öyle olsun. Daçasuga bir boş olgan bir vaqt. Biz ne sizde kötü adam teşekkür ederim. Barıp ketem ben. Men da Şiki haqı. Degen joq degende bir altın eli var. Mektep sadiga hech narsa joq. Dostluk aylığı ayırdılar. Ha bu yerde. Ha bu diyeceğinde. Gelin isteydi. Mektep sadiga. Onların zargaysı jaqtarga barıp keladi. Boldu, neme kılmaçı? Kaybek, şarga girgi de bir yağı. Şarga girgi. Dostluk ayında mektep çoktu. Kanday mektep? Hazır biz degen akırkı 12 mektep Saudavski fond menen, ana siz bergen 20 mektepti de belgilep ediңер. Oşolordu жаңы konuşlarga taratып atабыз. Siz janagı сүйлөшкөн. Çok o dostluk ayında mektep çok da otasın. Mektep Жоқ, joq. mektep buyaka gelişet de, buyaka gelip okuşsalar da. 54 mektepke katta var. Kança ayırması? Başka Aralığı. elden başka el var. Kara aralığı kança? Aralığı bir Kança tütün yaşaysınlar dostluk ayında? Bizde 1200 tütün yaşaydı. 1200 mü? Güneyden aylık kim kaldı? O çok aylık. Mektep bunu var. Allah emeğe güldü janagı. Kim? Построй. Яктан. Давай, срочно, 1200 ay tütün yaşagan ayıl bul, öte çoğun ayıl. O, жаңы жылдан баштагыла. Эгерде бюджеттен бөлүнбөй калса, мен стаффонддон бөлүп берейин. Çok жакшы мектеп салдым. Мен ыраазычылык билдирейин деп эмеске. Мен жана 100 000 сом проект боюнча өзүм 2-чи группада инвалидмин. Могу Первомайский район боюнча 200 жептимда. Ошондо мен өзүм ошо жана проектиге катышып 100 000 алып, өзүм машина оңдойм. Ошо элдин баарына келип мен жака келбей койдум. Меникине келип мен иштегенде машина оңдойм. Ошо 203-чү КМТ бөлмө. Bölmede, жакшы. Кудай буюрса бир күнү барып кетебиз. Жакшыбы? Пайда таап атасызбы? Жакшы, рахмат. Айына канча пайда таап атасыз? Эми мурункуга караганда бир 60-70 миң таап атабыз. 60 000 70 000. А мурда сиз 7 000 сом эле пособие алчусуз, э? Азыр болсо бизнес ачып алып 60 000 таап атасыз. Onu ise ben barıp keteyim. Yine 25-30 yıldan beri şu yerde yaşayız. Anam Oşpazar bir yaka geliyor. Hazır cevap vereyim sizge daha. Oşpazar bir yaka geliyor. Geliniz verin. Cıldırt ettin aksı kaldı. Oşpazar bir yaka geliyor. Şu bizden jitellerge oşa mesut alsa olur mu? Bolu öğret. Cetet, barınırga cetet. Geliniz, ver geliniz. Свет учета, Садыр Нурғожа. Ver geliniz. Dijital baylı. Hıkırbayla cevap vereyim. Elektroenergiyası, egerde biz az 5 yılın içinde uşul işlerin barın jasap alganda, siz hazır sveti жоқ, ilgerki 19-njy yılımda oturmaksız. Oturmaksız oşol жылda. Antkeni mına büt janagı bayağı 50-nji, 60-njy, 70-nji жылдардагы kurulgan Токтогул кесинен баштап, Күрүпсай башка büt бар bir remont bolgon emez. Bir remont bolgon emez, 50 жыл 24 saat boyu günü tünü de işlep durgan. Men gelgende katastrofический avalga gelip kalgan eken. Anan kokuy koy günü tünü de işteyli dep durup 4 yılın içinde büt жаңылап büttük bunu hazır. Bir ele Токтогул kesinen 4 agregatın жаңылаганdan 240 megawatt üstüne koşuldu. Buna hazır даже свет менен oturganыңыз ошонун эмеси. Күрүпсайды коштук, жана башка кылып отуруп. Анан жаңы bir 28 кес ишке киргиздик.
Эгерде мурункудай болуп эле мен эми баягы мурункуларды жамандагандай болбойм, бирок 20-жылдагыдай мен унчукпай отура берсем, моулардын баарын салбасам, анда свет жетип эле отура бермек. Свет жетип, анткени светти баягы завод фабрикалар жок болгондон кийин эптеп кыштын күнү дефицитти жаап коюп, а жайдын күнү эмес ага свет деп коюп эле отура берген. А эгер мен эчтеке курулуштарды, завод фабрикаларды, мектеп, садиктерди салбасам, мен деле ошентип отура берсем болот эле. Азыр мисалы мурда 14 миллиард электроэнергия талап кылган болсо биздин эли журтубуз Кыргызстан азыр 20 миллиардка жетти. 6 миллиард кошулду. Биз улам кууп жетпей келатабыз. Анан мен жакшы эле кеңири түшүндүрүп айттым окшойт свет боюнча элге. Интервьюларды деле бердим, кайрылууларды деле жасадым. 28-жылдары биз кризистен чыгабыз. Анткени уже салынып аткан 100ге жакын ГЭСтерибиз күндөн, шамалдан салып атабыз. Мына күндөн 15-декабрда Кудай буйрса биринчи Кыргызстан тарыхында 120 мегаваттык күндөн электроэнергияны балыкчыда ачабыз. Аны беребиз. Кара кечеге ГЭС салып атабыз, ТЭС салып атабыз. То есть ТЭС мына могу Бишкектегидей ТЭС. Кара кечеге салып атабыз 1200 мегаватт. Мына ошол 28-жылы бүткөндөн кийин 28-29 жылкы кыштарга эчтеке светиңер өчпөй ограничение жок беребиз. Биз импорт албай калабыз сырттан. Мына азыр 3 сомдон ашыгыраак сомго алып келип туруп импортту биз Казакстан, Өзбекстан, Россиядан, Түркмөнстандан элге 1 сом 37 тыйындан берип атабыз. 3 сом 50 тыйындан ала албайсыңар да силер. Туурабы? Ортодогу айырманы мамлекет төлөп атабыз биз. Кой жабалы деп субсидировать этип берип атабыз. Ал айырма мурдатан баштап эле мага чейин эле 30 жылдан бери чогулуп келген. Чогулуп келгенде Неска компаниясына 137 миллиард сом болуп топтолуп калган мен келгенде 20-жылы. Азыр бүт жаап отуруп мына болгону 25 миллиард сом калды. Мына ушундайдын улам импорт азайтып, өзүбүздөн чыгарып отуруп мына ушунун баарын жаап келатабыз. Эмдиги жылы Неска 1 тыйыны карызы калбайт, тескерисинче 27-тен баштап кирешеге кире баштайт. Түшүндүңүз э? Эми ушунча 30 жыл чыдагандан кийин 35 жыл чыдадыңар да, 5 жылды кошкондо акыркы. 1-2 жыл чыдап койгула эми. Биз жөн жаккан жокпуз свет боюнча. Анткени свет бул энергетика, бул мамлекеттин, элдин жашоосу. Тиричилик берген, заводдорду, фабрикаларды иштеткен, экономика, өндүрүштү иштеткен бул энергетика. Эң биринчи немебиз, ишибиз энергетика боюнча биз ушунун бардыгын кылып атабыз. Камбарата бир мына башталып атат. Ал 7-8 жылда бүтөт буюрса, 1,5 миллиард доллар алдык. Дагы бир 1,5 миллиард, 2 миллиардтай акча керек, бирок аны да табабыз. Бирок өзүнү менен өзү актайт. Жана кыйкырып атпайбы, окуй, тышкы карызыбыз 2 эсе өсүп кетти. Ма десе 10 эсе өсүп кетсин. Бирок ал тышкы карыздар ар бири өзүнүн долбооруна жумшалып, кайра 10 жылдан кийинби, 15 жылдан кийинби төлөгөнү келгенде ар бир долбоор өзү төлөп коет. Азыр биз жана сырткы карыздарды, 5 миллиард сырткы карызды баарыбыздын чөнтөгүбүздөн төлөп атабыз аны. Мурда каяка кеткени белгисиз ал акчалар. Энергетикага кеткенби, же үй салганга кеткенби, же жөн эле кеткен да, китеп чыгардык, анан билимге жумшадык, анан баланча консультант келди, ал $1 миллион төлөп бердик, ага деп эле 10 миң болуп кеткен. Кумга сиңген суудай болуп кеткен ошонун баары. Мына азыр биз төлөп атабыз. Мындан 20-30 жылдан кийин биздин келечек балдар антип төлөбөйт. Ар бир долбоор өзү төлөйт. Мына темир жол өзүн өзү төлөйт. Камбарата өзүн өзү төлөйт. Мына мусор чыгарган заводду көрдүңөр, мына. Бу дагы декабрда 10-15 күндө ишке беребиз мына. 30 жыл өрттөнүп уш жерде үтөп жаткансыңар мына. Азыр тескерисинче мусор жетпей калды аны неме кылганга. Өзү 1200 мощностью кылат, а бизде 800 тонна мусор чогултабыз Бишкек. Ал 1200-дү күйгүзөт. Ал жөн эле мусор күйгүзбөйт. Плюс еще 30 мегаватт электроэнергия берет. Мына 15-декабрдан баштап бизге бере баштайт. 1-декабрдан баштап энергия бере баштайт ошо мына. Бул технология. Анан ошон үчүн баягы жанагындай провокаторлорго мына шайлоо келатат, жакында шайлоо болот 30-да. Тыптынч өтөт, эч кандай эме болбойт. Анткени биз жасалма шайлоо өткөрбөйбүз, бирөөнөн чуркабайбыз, күйбөйбүз. Таптаза кылып татынакай өткөрөбүз. Ошондон колдонуп калалы деген күчтөр жанталашып, кокуй Кытай басып кетти. Басып алайын деп келген жок. Ушундай заводдорду куруп атат, жолдорду куруп атат, темир жолду куруп атат. Бизге керек да, аба менен суудай керек да. Биз азыр тупик мамлекетте жашайбыз мына 30 жыл. Эмне кылышыбыз керек? Өмүр бою үңкүрдө жашагандай жашай берелиби? Темир жол керек. Биз темир жолду бүткөндөн кийин 30-жылы биз дүйнөгө чыгабыз. Кытай экономикалык өзүнчө бир океан болсо, дүйнө жүзү өзүнчө экономикалык океан.
Экөөнүн ортосунда турганыбызга сүйүнүшүбүз керек. Мына эми ошол эки океанды бириктиребиз дагы биз 30-жылдан баштап дүйнөлүк экономикага таасир эте баштасак болот. Рычагдарыбыз пайда болот биздики, транзиттик рычагдар. Ошону туура түшүнөлү. Балдарга, жаштарга айткыла. пайдасы тийип атабы? Эмнени? Мал эгестер бүтүп атпайбы азыр? Мал эгестер кесепетине мына сиз свет менен отурасыз да эми анча-мынча ограничение болсо дагы ошолордун кесепетине. Мен айтып атпайм, эгерде 28 ГЭС салбай койсок 400 канча мегаваттыкты общий болду, 400 мегаватт акыркы 5 жылда, мына 3 жылда дейинчи. Эгерде анын баарын салбай койсок, анда азыр светиңиз жок отурмаксыз кыштын күнү. Анда да ограничение да эмес, биз өчүрүп эле салмакпыз. Жок болду деп эле мисалы. Бирок дагы бир нерсени унутпашыңар керек да. Мисалы азыр импорт алып келип без ограничение бере берсек боло берет. Сиз колдоно бересиз, ütүгүңүздү саясыз, жылуулугуңузду саясыз, светиңизди таң атканча күйгүзүп кое бересиз. Бирок жанагы ортодогу айырма 1 сом 37 тиынден алып атпайсызбы сиз? А биз 3 сом 37 тиынден алып келип атабыз. Эми себестоимость менен берип атат да кошун өлкөлөрдө, бизге бербейт да 1 сом 37 тиынден. Ортосундагы баягы чоң айырма мамлекеттин мойнуна минип атат. Ал деле силердин өзүңөрдүн эле чөнтөгүңөрдөн кете турган акча, элдин акчасы ал деле. Бюджеттен төлөйбүз, мен чөнтөгүмөн төлөп бере албайм да. Бюджеттен алабыз. Ошону экономить этели деп атабыз. Импорт азайталы, баягыны кичине үнөмдөп колдонолу дагы 25 миллиард калган акчасынан кутулалы Несканын деп, энергетиктердин карызынан кутулалы. Мына 5 жылда кутулдук биз энергетикten. 6 жылда десем болот да. 6 жылда мына 26-жылы толук кутулабыз. Болбосо алар банкрот болуп калган, уже катастрофа болуп кала турган мезгилде мен келгенмин 20-жылда. Мен көрүп туруп ошол жерден илабия жаздагам. Андан бери мына чыгып келатабыз. Эптеп. Эми Садыр Нуркожоевич, сиздерге мээлибиздин катышчыларынын атынан бата берип коелу. Бул бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жел көгөрөт дейт, жер көгөрөт дейт. Кудай Таалам сизге ушундай бир рызкыны берип койду, мүмкүнчүлүктү берип койду. Элдин үмүтү, тилегинин баарын Кудайым буйрса аткарылып келатат. Амин. Кудайым сизге бекем ден соолук берсин, узун өмүр берсин, кетпес рызкы берсин, күч кубат бакталай берсин. Ар дайым элиңиз менен бирге жашооңуз уланып, ар дайым жакшылыктын үстүндө ишиңизге ийгилик болуп, Кудайым колдоп, Кыдыр жолдоп, жакшылыктын үстүндө болуңуз. Кыдырдын батасы тийсин, элиңиздин бата тийсин, Кудайымдын кулагында болуп, жолуңуз ачылып, ак жолуңуз ачылсын. Ар дайым ушу Кудайымдын колдоосунда жүрүңүз, жаман көздөн, жаман сөздөн алыс болуңуз. Кудайым сактасын. Жакшылыктын үстүндө, жакшынакай маанайда элибиз агарып көгөрүп, ушундай тынччылык заманда кыргыз элибиз өнүгүп өссүн. Ушул жерден мэрибизге да чоң рахмат айткыбыз келет. Абдан сонун иштерди жасап атат. Абдан кыйналса дагы күн түндө иштеп атат. Айбек инибизге да чоң рахмат айткыбыз келет. Бизде сиздерге ак жол, Кудайым колдосун. Батаңыздан Кудайга болбосун. Түбөлүк президент болуңуз.